март айынын башында соц тармактарда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин хан сарайы тууралуу баяндалган видео тарады. Видеонун автору Ош мэринин хан сарайын Матраимовдордун хан сарайына салыштырганда экс-бажичинин үйү эч нерсеге татыбай каларын айтат. Анын айтымында кыймылсыз мүлк Сарыбашевдин эжесине катталган. Бул окуядан кийин видеоролик менен Оштун мэри коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Biz бул Бейиштегидей районго курулуп жаткан хан сарайды жеринен барып тартып келдик. Кадастр сайтындагы маалыматка карасак, үй 2018 жылдын 16 февралында Осмонова Бурулкан Бакыт Бековна деген адамга катталган. Ал убакта Таалайбек Сарыбашев Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болчу. Жарым жылдан кийин эле аны Ош шаарынын кожоюну кылып шайлашкан. Соц тармактардан биз Фатима Сарыбашева аттуу айымды таптык. Анын Оштун мэри менен түшкөн бир нече сүрөттөрү бар. Бул анын экинчи аккаунту. Мында анын аты Патиш деп жазылат. Тизме порталы бизге Сарыбашева Патила Насирбековнаны чыгарып берди. Мындан улам биз бул айым Сарыбашев Таалайбек Насирбековичтин бир тууганы деген жыйынтыкка келдик. Бул анын Facebook'тагы баракчасы. Сүрөттө ал Бурул Осмонованы жана Айгерим Бакытбекованы белгилеген. Анда эмесе Айгеримдин аккаунтуна баш багып көрөлү. Фатима анын апасы, ал эми Бурул болсо эжеси. Кыскасы, өлкөнүн эң бай районундагы кыймылсыз мүлк Таалайбек Сарыбашевдин жээни Бурулкан Осмоновага катталган. Мында эмне үчүн мэр маалымат катчысы аркылуу мунун баарын четке кагып, жалган маалымат таратып жатканын суроо жаратат. Так, бул маселе боюнча мэр менен сүйлөшүп чыктым азыр. Мэр айтып атат, өзү үй бар дейт. Бирок именно жанагы видеодогу үй менин бир туугандарыма тиешелүү эмес. Өзү Бишкекте курулуп аткан үй бар дейт. Бирок ал эжем менен жездем өздөрү салып аткан үй дейт. Менин атамдын үйү, эң кичинекей үйүбүзгө карайт. Менин жөнөкөй үйдө турам өзүм. Биз жалпы 11 тууганбыз. Ошол менен өзүм 15 жыл Россияда жүрүп иштейм.